Саламатсыздарбы балдар? Кезектеги кыргыз тили сабагына кош келдиңер. Бүгүнкү сабактын темасы мектеп багы. Школьный сад. Өткөн сабакта балдар биз силер менен жаз мезгили деген теманы өткөн болчук. Мынакей ушул темага байланыштуу 5 сап ырга көңүл бургула. Жаз. Жаз кандай? Жагымдуу, жылуу. Жаз келет, гүлдөтөт, өстүрөт. Жаз жагымдуу, жылуу мезгил. Жыл мезгили. Демек балдар, жаз бул жагымдуу, жылуу жыл мезгили экен. Бүгүнкү сабактын жаңы сөздөрү менен таанышалы. Менин аркамдан кайталагыла. Тырмок, күрөк, шыпыргы, көчөт, шыпырынды актадык. Жаңы сөздөр менен сүйлөм түзөлү. Тырмок менен арык тазалайбыз. Күрөк менен жер каздык. Шыпыргы менен шыпырабыз. Жазында көчөт отургуздук. Биз бактардын түбүн актадык. Бүгүнкү сабакта балдар биз менен деген жандооч жөнүндө сүйлөшөбүз. Ребята, сегодня на уроке мы поговорим о послелоге менен. На русский язык он переводится как союз и как послелог с. Слова с этим послелогом отвечают на вопрос ким менен, эмне менен, с кем, с чем. Мисалы, апам менен, ким менен, с кем, с мамой, күрөк менен, эмне менен, с чем, с лопатой. Азыр болсо балдар сүрөттү конт коюп карагыла жана окуучулар эмне кылышты деген суроого жооп берели. Окуучулар эмне кылышты? Тазалашты, казышты, сугарышты, акташты, көчөт отургузушту. Что делали ученики? Очищали, копали, поливали, белили и сажали саженцы. Бул балдар мектеп багында эмгектенип жүрүшөт. Азыр 125 бетти ачкыла экинчи көнүгүү. Мектеп багы деген текст менен иштейбиз. Текстти кунт коюп уккула жана суроолорго жооп бергенге даяр болгула. Бүгүн биз мектеп багында иштедик. Арыктарды тырмок менен тазаладык. Шыпырындыларды чыгардык. Көчөттөрдү алып келдик. Бактардын түбүн актадык. Алёша, сен күрөк менен жерди каз. Айбек, сен көчөттү отургуз. Аня, сен чакага суу алып кел, деди биздин эжейибиз. Биз жакшы иштедик. Текстти дагы бир жолу өз алдыңарча окуп чыккыла. Текст боюнча суроолорго жооп берели. Биз кайда иштедик? Биз мектеп багында иштедик. Кандай иштерди аткардык? Биз арыктарды тазаладык, көчөттөрдү алып келдик. Ким эмне кылды? Алёша жер казды, Айбек көчөт отургузду, Аня суу алып келди. Ушуну менен сабагыбыз аягына келип жетти. Үйгө тапшырма. 126 бет 3 көнүгүү. Көп чекиттин ордуна мааниси туура келген сөздөрдү коюп жазгыла.
жаңы сөздөрдү сөздүккө көчүрүп жазгыла жана жаттагыла. Келерки сабакта жолугушканча саламатта калгыла.